ушул китепти мен барактап отурсам, кыргыз эл жазуучусу, Түрксой эл аралык уюмунун жетекчиси, башчысы Султан Акимович Раев баш сөз жазган экен. Ага кишини кармаш кыйын. Ооба. Анан өзүнүн отурган орду да Анкарада экен. Анан өзгөчө сизге таасир берип, аттигиңай деген бир учур болдубу? 28 курсташыбыз деп атабыз. Ошо 28 курсташ бир группадан көбүрөөк болуп атпайбы? Ушулардан эрте бул дүйнөдөн өтүп кеткени менин чын жүрөгүм жерине канап кетти. Сиз Мелис менен чогуу бирге иштешкен экенсиз. Ооба, журналистикада бир жарып чыккан бирөөчү жылдыз сыяктуу чыкты. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кушубак кутман күнүңүздөр менен. Алгач мына менин каналыма Элмира Тезекбаева деп кирип, подписаться деген жер бар. Ошол жерге колуңуздарды тийгизип койсоңуздар катталып каласыздар. Менин меймандарым ар кыл тема боюнча өздөрүнүн ой пикирин айтканы келишет. Ошол каармандарыбызга эгерде суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Бүгүн дагы бир өзгөчө мейман келди. Жекшен Жакып, Кызыл Тоо инвестинг компаниясынын кызматкери, өзүнүн кесиби филолог. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демилгечилерин айта кетейин. Дайырбек Мейманов, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат гезитинин башкы редакторунун орун басары, Калия Карыбекова, ЛТР телекомпаниясынын баяндамачысы, Мария Молдалиева, Кыргыз энциклопедиясы жана терминология борборунун директорунун башкы редакторунун орун басары, Гүлайша Райымова, билим берүүнүн отличниги. Мына момундай бир китеп чыкты. Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетинин 100 жылдыгынын алкагына карата, быйыл 100 жылдыгы да болбодубу? Мына ошонун алкагында чыгардыңыздар, мына сиздер баш болуп, демилгелүү топ болуп. Анан жана мен жогоруда айтып кеткен демилгелүү топтун ушул көрсөтүүнү жасаш керек деген демилгелүү топ ушул китеп жөнүндө кенен баяндагыла. Демилгечилер бар, уюштуруучулар бар, чыгарган кишилер бар. Ошолорду студияга чакырып, ушул өзүңүздүн YouTube каналыңызга чакырып, ушул боюнча кенен бир сөз кылсаңар деди. Бул биринчи. Экинчи, ушул китепти мен барактап отурсам, кыргыз эл жазуучусу, Түрксой эл аралык уюмунун жетекчиси, башчысы Султан Акимович Раев баш сөз жазган экен. Эми ал киши жөн эле бир китепке баш сөз жаса бербейт, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин көрүүчүлөр да жакшы билишет. Демек, бул китептин ичинде өзгөчө каармандар, өзгөчө бир окуялар бар болгон үчүн биздин Султан Акимович жазды болуш керек деп мен ойлоп атам биринчиден. Экинчиден, мен дагы ал киши менен чоң долбоорлор менен иштешкенбиз. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгында Ысык көлдө Ысык көл форуму болгон. Бүт дүйнө жүзүнөн миңдеген, жүздөгөн кишилер келген. Бексултан Жакиевдин дагы чыгармачылык кечеси болуп, түз эфирлерде Султан агай менен көп иштештик. Анан ушул баары башынан болсун. Жекшен, бул китепти эмне үчүн, эмне себептен чыгарып калдыңар? Эмне үчүн Султан Акимович ушундай баш сөз жазып калды экен? Ошону эми сен өзүң айтып отур. 1985-жылы окуу жайын бүтүрүп кеткенбиз. Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетте аталчу. Китеп бул тарых экен. Китеп ошо биз кийин биз эми азыр эң эле аябыз 62 жаштабыз. Алдыбыз 70-ке чукулдап калып турбуз. Ошо бүтүргөн курсташтар. Анан ошол китеп биз кийин каякта иштедик, окууну бүткөнгө чейин биздин бир асыл ойлорубуз бар эле. Ошонун баардыгы ар ким баягы уядан учуп кеткен куш сыяктуу эле биз дагы ар кимиз ар кайчыкка тарап кеттик. Өмүрүмдө бир өтө бир жакшы адамдарга бир иш жасайын деп бир белсендим. Мен 7 ай жүгүрдүм. Султан Раевга биз менен чогуу окуган курсташыбыз Султан Абдрахманов барды. Бирок идеяны мен айттым. Эми бизди жакшы билет. Бизден бир курс жогору мурун бүттү эле. Анан
Султан, сен ал киши менен иштешип да калгансың. Ошондо сиздердин чогуу окудуңуздар да бир университетте, туурабы? Биз Султан Сиздерден мурун окучу эле ал киши же ал кийин киши окучу эле? бизден бир курс мурун окуду. Бир жыл мурун 84-жылы бүттү. Студент кезде баягы чогуу спорттук оюндар болот, ага катышып калчу элек. Шахмат, волейбол, күрөш, жана маданий массалык иштерде дагы чогуу отуруп, чогуу жүрчү элек. Ага кишини кармаш кыйын. Ооба. Анан өзүнүн отурган орду да Анкарада экен. Анан ага жетип, андай бир неме алыш, анын убактысы да жок. Анан бизге абдан бир көңүл буруп, анан өзүнүн ушундай бир жакшы ойлорун айтып турам. Мен ошону окуп бере берсем болот, ичине 1-2 сабырдым да. Ооба. Окуп берсеңиз анда эмес бетер жакшы. Эми ал киши жөнүндө сөз болуп аткандан кийин Ушу биз жөнүндө мына Ореке курсташтардын баардыгын атап келип, анан ушу кээ бир курсташтардын көбүн атаптыр. Анан эсимде калган курс деген бир өзүнчө тема менен 3 барак неме жазыптыр. Баш сөз. Баш сөз жазыптыр. Анан ушул мына эле саптарын айтайын, айтор кыйын заманда кыйындар менен өткөн доор эле. Мына ушундай айтылуу курстун абы дегиче басып өткөн жолуна 40 жылга аяк салыптыр. 40 жыл. Мыкты курс, мыкты замандаштар. Маарекеңер кут болсун. Баарыңарды жакшы көрөм. Маарекеге маарек уланып, жашоонун эң таттуу күндөрүн көргүлө. Урматым менен Султан Нураев деп. Биз дагы ошо Султан акебизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз ишинде. Биз азыр бүгүнкү күндө Султан акебиздин чыгармалары англис тилинде которулуп атат, түрк тилдерине которулуп атат. Биз сыймыктанабыз. 80-жылы ошол университетке тапшырсаңыздар, 85-жылы бүтүргөндөр экен. Мен дагы ошо сиздердин курсташыңыздар болуп кетет эмесминби? Ошол сиздер уюштуруп атканда бүт бардык мына сиз жүрдүңүз, жүгүрүп чуркап. Канча жол чалдыңыз мисалы үчүн мага элечи? Келесиңби, келбейсиңби деп жанан менен өтө бир зарыл иштер болуп калып, ошо бара албай калдым. Аны да түшүндүрүп айттым эле. Япондор менен кыргыз-япон кызматташтыгынын 35 жылдыгынын алкагында болчу, аны таштап да кете албайт болчумун. Ондай иштерди уюштуруш өтө оор, жеңил эмес. Сиз мындайча айтканда, ушул бул китептин мына башталышынан баштап аягына чейин турдуңуз, андан башка дагы кара жумуштары бар дегендейчи. Анан мына Оореке яка мына Султан Акимовичтен башка дагы баш сөз жазгандар бар экен. Ошолор жөнүндө да айтып кетсеңиз. Баш сөздү жазууну Султан Абдрахмановго баардык нерсенин баардыгын деп ошол кишиге тапшырдык. Андан сырткары биздин жана окуткан Халилов агай Журналистика бөлүмүндө ушул киши Абдыган Халилов журналистика бүткөн курсташтарыбызга 5 жыл куратор болду. 5 жыл куратор болду. Ал киши менен баарлашып, сүйлөшүп, баардык нерсенин баардыгын аны сиз да жардам бердиңиз. Баарыңарды жакшы үйрөткөн журналистиканын, тилден да көп кишилерди балдар тааныйт экен. Анан ким эмне кылып атат, эмне болуп аткандыгын кабары да бар экен, абдан ыраазы болдум. Светлана Топчинина педагогика илимдеринин доктору, профессор. Бүгүнкү күндө Кыргыз Улуттук агрардык университетинде ал киши проректор болуп көп жылдан бери эмгектенип келатат. Ал киши да абдан бир жакшы өзүнүн тилектерин айтып, аябай сурап, анан абдан бир жакшы сөздөрүн жазды. Турмуштун катаал сыноолорунан ийгиликтүү өтүп, турмуштан адамдык орундарын таап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө олуттуу жана салмактуу салым кошуп жатышкандыгы биздин көңүл маанайыбызды көкөлөтөт. Мындан ары да адамдык бак таалайыңыздар, чексиз инсандык нак насириңиздер кол жеткис болсун. Үй бүлөлүк пайдаларыңар сол кетсиз болуп, өмүрүңөр узун болсун, ооматыңар оболой берсин деп. Бул муштудай бир жакшы каалоо тилектерди жазып, Светлана Топчинага дагы абдан бир чоң ийгиликтерди каалайлы. Ал киши дагы бүгүнкү күндө ошо Улуттук агрардык университетинде студенттерди тарбиялап, коомдук иштерге да активдүү катышып келет. Эженин жолдошу агай дагы куратор болгон. Ал киши дагы филология илимдеринин доктору Ишекеев Назар агайыбыз. Ал киши да куратор болуп, анан ал киши айтты, мен экөөбүз тең эле бере бербей элем. Мурунку бүтүп кеткендерге мен бердим элем, кийинки бүтүрүп кеткендерге
эжейиңер берсин деп мына киши өзү жол берди. Агайыбыз дагы, эжейибиз дагы мындайча айтканда илим билимге өзгөчө салым кошуп келе жаткан кош жылдыздар. Типографиялык чыгымдар кандай болду? Шаардагы болгон басмаканалардын баарын кыдырып чыктым. Анан басмаканалардын баардыгын кыдырып чыксам, чындыгында өтө асмандын башындагы бааларды айтышты, аябай таң калдым. Бул түштүү китеп, мукабасы да жакшы болсун, жанагындай ичиндеги кагаздар дагы бир сапаттуу болсун дегенге чейин ошого көңүл буруп неме кылгам. Анан өтө сумманы айтышты. Аны курсташтарыма жолугушуда да айтып бердим. Ошо Аскар мен да сүйлөшүп көрөйүнчү деди. Анан сүйлөшүп, Насирдин Аскар АКШ дагы газета журналдарда өзгөчө кыргыз туусун жетектеп жүрдү. Башка дагы газета журналдарда иштеп китеп чыгарып жүргөн мыкты азаматтарыбыздын бири. Анан туруп, "Бекшен, сага кыйын болуп атты. Мен алайын, сен материалдарды чогултуп бере бер, бергендердин баарын. Мен бияка аракет кылайын" деп, анан аяк жагында ошо Аскар колго алды дагы. Анан Аскар негизинен ошо Аскардын чоң Ополтоодой эмгеги болду. Мен Аскарга аябай элдин көзүнчө да айттым, анан ошо сиздин каналыңыз аркылуу дагы бир жакшы Аскар ат көтөргүч, нар көтөргүч ушундай бир чоң эмгек кылды. Май айынын башында Светлана Топчинова жолугуп калдык. Китепке "Жекшен, китеп эмне болду?" деп сурады. Анан китеп эже буюрса чыгат, материалдарды топтоп атат. "Ага окуй Жекшен. Сен анда эмдиги жыл чыгат турбайбы? Китеп деген мен ого тер чамындым кокуй, эмдиги жыл чыгат турбайбы? Китеп деген буга чейин даяр болуп калыш керек деп, оңой эмес деп китепти." Ошондон чамынып, анан жанагы материалдарды кыскартууга тияк биягын мындай кылалы, тигинтели, минтели деп тим эле аябай белсенип отуруп, анан китеп өзүнүн убагында чыгып, жолугушууга чейин чыгып калды. Ошо 40 жылдык жолугушууда баарына китепти таратып бердик. Уюштуруу тобун түзсөңүздөр керек. Уюштуруу тобунда кимдер иштеди? Ошол уюштуруу тобунда башында биз уюштуруу тобу деп 5 эркек дайындалганбыз, ар бир группадан да. Мына мисалы үчүн А группасынан Абдыраш Султаналиевди дайындаганбыз. Б группасынан Султан Абдрахмановду, В группасынан өзүм, Гдан Аскар Насирдиновду, журналистика группасынан Дайырбек Меймановду дайындаганбыз. Анан бул бешөө биз баягы жанагындай маселелер менен чуркап атканда, ал жанагы 40 жылдыкты өткөрүү боюнча дагы жетишпей ала турган толгон токой иштер келип чыгат экен. Ошондо башында 5 кыз ар бир группаданчы. Анан ушу коштуңар. Кошуп 5 кыздычы. Анан ушундай деп оргкомитет менен сүйлөштүк. Анан айттым, менин кыялыма чыдай турган кыздар керек дедим дагы. Анан ошо основном өзүм ушу тандап могус болсун дедим. Ошо А группасынан Сулайманова Маржа деген курсташыбыз. В группасынан Сыдыкбаева Мира. В группасынан Үсенәлиева Гүлмира. Г группасынан Шайнаева Гүлжамал, журналистикадан Молдалиева Мария. Кыздарды ушунчалык эмгек кылган ушундан билиңиз. Мисалы үчүн Нарындан Гүлмира жанагы көлгө 40 жылдык башка өтөрөктөн мурун бар көрүп келгенге Гүлмиранын Нарындан чакырып Бишкекке келип, анан көлгө алып барып, анан кайра Нарынга кеткен учурлар болду. Демек, көлдө өткөргөн турбайсыздар. Жарқырап күліп тұрған
жакшы өйдөдө бөк болуп ылдыйда жөлөк болуп туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы Илимдин доктору бул жерде Мира Сыдыкбаева деген кызыбызга дагы чоң рахмат айткым келет. Ошо профессорлугуна, ошончолук илимдин докторлугуна карабай жапжакшынакай эле биз менен жөп жөнөкөй болуп, Тордой базарына чейин барып, жанагы көтөрүлгөн жайдын ысык күнүн элестете бериңиз. 40 чырпылдап, момундай тер кеткен. Ошонун баарына карабай, ошондон баардык нерселердин баарын белек бечкек курсташтарыбызга бир жакшынакай ошонун баары кеңешип кесип ушундай бир ийгиликтерге жетиштик. Ошол артка кайрылсак, 80-жылы тапшыргандар, университетке тапшыргандар, олимпийский абитуриенттер дешип, аябай бизге суктангандар болгон да. Анан ал учурда эми ошондо биз университетке 17-18 жашыбызда эми ар кандай тапшырган жаштар ар кандай болду, но бирок баягы 80-жылы бүткөндөр ошондо 17-18 жашта болсок, бүтүп кетип атканда 22-23 жаштарда болот экенбиз да. Эми ал учур өтүп кетти да. Жаштык кез өттү, студенттик кез өттү дегендей. Эми 40 жыл деген оңой эмес. Ошол 40 жылдын ичинде адамдардын мүнөзү кандай болуп калат экен деги эле жашоо, өмүр деп атабыз, анан баары эле түгөл ошол жака катышкан жок да. Анын арасында дагы барлар болду, жок болуп кеткендер болду дегендейчи. Ошондо баягы айырмачылыкты айтып берсеңиз. Чоң өзгөрүү болот экен. Биз ошо студент кезде моюндашып, тамашташып, балдар менен эле кыздар менен деле баягы абдан бир азыр эми баардыгы турмушка өзгөчө мындай кадыр эсе башкача олуттуу көз караштагы адамдар болуп калат экен. Анан мына ошо өзгөчө мен бияктан эле билчүмүн, ошондой мамиле жасап баардыгы болушунча ошо жакшы өткөргөнгө өздөрүнүн да салымдарын кошушту, мүнөздөрү өзгөрүптүр, баардык нерсеге башкача бир олуттуу турмушка бир батыл көз караш менен карашып, баардыгы курсташтар менен сыймыктанам мен. Ушунчалык барышты баары. Баары эми чоң ата, чоң эне болушту, чоң эне болушту да, тайэне болушуп. Турмушка олуттуу мамиле карашып, олуттуу мамиле кылышып. Башкалар кандай деп ойлойт билбейм, бирок менин ушу девизим башынан башталып, китепти дагы жакшы деңгээлде чыгаруу, 40 жылдыкты дагы башкача форматта өткөрүү. Башкача формат болгондо өзгөчөлөнтүп, ушу өмүрүндөгү кала турган жакшы күндөрдөн бири элес катары өтө мыкты күндөр деп эсине кала турган ошого жетишүүгө аябай аракет кылдым. Менин аракетимди курсташтарым колдошту, жанагы уюштуруу тобундагыларчы. Ошого жетиштик го деп ойлойм. Себеби жанагы айтып аткан ой пикирлерден бүгүнкү күнгө чейин деле эйфория бүтпөй атат. Ошол 40 жылдыктын эйфориясы бүтпөйт. Себеби аябай жазып атышат, абдан ыраазычылыктарын билдирип атышат. Анан ошого өзүм дагы сыймыктанып, кичине бирдеме жакшы эле иш кылган турбаймбызбы депчи. Бирок ушунчалык
дагы эле ошонун тегерегинде таасиринде жүрөсүз да. Таасиринде жүрөбүз. Дагы эле Мына ушул боюнча дагы мен кээде агайларга жолугуп калып атам, университетте иштеген агайларга, эжелерге жолугуп калсам, эң бир мыкты ушундай иш чара өткөрдүңөр силердики деген мына бүгүнкү күнгө чейин айтып атабыз деп атышат да. Бир чети баягы сыймыктанып калат экенсиң. Анан өзгөчө сизге таасир берип, аттигиң ай деген бир учур болдубу ушул аралыктарда? болот экен. Өзгөчө таасир берген мынабы 28 курсташыбыз деп атабыз. Ошо 28 курсташыбыз бир группадан көбүрөөк болуп атпайбы? Ушулардан эрте бул дүйнөдөн өтүп кеткени менин чын жүрөгүм жерине канап кетти. Өзүмчө туруп көз азыр деле эстесем эле мен мындай неме болгон менен жашыкмын, ыйлап жиберем туруп элечи. Анан ушул менин жүрөгүм оорутту. Эмне бир укмуштуудай курсташтар өсөттү. Мирис Ешимканов, Богок Узакбай, Акматбек Төлөгөн, Жусупов Нарымбек, Норусбаев Эмил, Жусупалиев Бейшиналы, Айдаров Шекербек, кыздардан Садыканова Тинатин, Саадат Муратова, Токталиева Анара, Үпел деген эжебикебиз бар эле агышты өтүп кетти дүйнөдөн эрте өткөн. Бүйзейнеп Мамутова деген курсташыбыз өтүп кетти. Таалай Осмоналиев деген курсташыбыз өтүп кетти. Булардын баары ушу ушундай бир биздин чогуу жолугушуу курсташына катышкан бир өзгөчө нерсе болот экен. Аттиң арман дүйнө деп ушулар болсо, бул кыркчылыктын көркү мындан дагы бир жакшы нерсеге чыгат беле. Дайырбек, Калия, Мариялар ошо бекеринен ушул бир тарых болуп калсынчы. YouTube каналыңды иштетип атасың Эльмира. Ушул Жекшен менен да бир сүйлөшүп коелу, себеби бул жерде чындыгында баягы филологдор болуп атпайсыңарбы силер, 4 группачы. Анан журналистиканын деле мындай тиешеси жок болчу бияка, бирок бизди ошо кошкон чоң рахмат унутпай депчи. Анын эң башкы себеби дагы сиз өзүңүз болуп отурасыз, себеби ошол мына айтып кеттиңиз, Раматылык Мелис Ешимканов деген эмне деген коомдук ишмер. Бул эмне деген киши эле. Эң башкы себепкер сиз деп айтып атышат, себеби сиз Мелис менен чогуу бирге иштешкен экенсиз. Эми ушунча болду, кичине бир кыскача маалымат берип кетиңиз ошол боюнча. Бир райондонбуз, бирок менин негизги айылым ошо Мелистердин айылы да. Мелистердин айылына биз кийин эле ошо биздин ата-бабаларыбыз берки айылга келип калыптыр. Биз ошо Мелистин айылы менен тыгыз байланышып турабыз. Анан менин тууганым экендиги чындык. Анан билебиз, сиз айтмакчы ошо демократиялык көз караштар журналистикага салган бир чыйыр жолу салган Мелис Кыргыз Республикасына Мелис Ешимканов болду. Журналистикада бир жарып чыккан бирөөчү жылдыз сыяктуу чыкты. Өзүнчө бир ушунчалык Мелистин школасынан өткөн курсташтар бар. Андан кийинки өсүп келаткан балдар бар. Мелис аттиң ошо Раматылык Мелис аман болсо 50-ге жетти, 49 жашынын аягында 50-ге мына чыкам деп атканда бул дүйнөдөн өтүп кетти. Кандайча иштешип калдыңар ошондо? Мен Мелис менен Питерде улуттук агрардык университетте негизи 25 жыл иштедим. Анан ошо Мелис менен байланышып анан көбүнчө туруп айтып калды, келбейсиң мага, бөлүмдү башкарасың, кабарчы болосуң, тигүүдөн туруп. Мен да өзүмчө көз карашым бар жигитмин. Анан жок, мен сага жөн кабарчы кылам. Штаттан тышкаркы кабарчы деп. Материалдар боюнча мен штаттан тышкаркы кабарчы болуп, андай газета журналдарына псевдоним менен материалдар чыгарып турдум. Барып иштешип, көбүрөөк байланышып, катышып турдум Мелис менен. Кээде жанагындай анча-мынча летучкада коет жыйындарына катышып калчумун. Анын дагы койгон талаптары дагы мындай чын таптакыр мындай башкача форматта өтчү, мындай эркин, жандуу, баардык тиги ошо жерде отурган летучкада отургандардын баардыгын сүйлөтүп, анан өзү дагы сүйлөм курулуштарын жазууда өзгөчөлүктөрдү таба билбейсиңерби, анан туруп эле баягы узун сүйлөмдү эч ким окубайт азыр. Кыска кылып тогот эрежелерин айтып туруп, мындай жандуу кылбайсыңар деген. Мисалы үчүн Шайлабек агабыздын жанагы агымдарын бүгүнкү күндө эл сүйүп аткандыгын бир немеси ушу Мелистин чоң таасири.
себеби жалпак тил менен сүйлөмдөрдү кыска кылып абдан жакшы деңгээлге жеткиргенчи. Летучкаларга, жыйындарга катышып калып ошон үчүн айтып атасыз да. Ошону айтып атам да. Ошондо канча жыл чогуу бирге иштеп калдыңар? 10 жылга чогуу иштешип калдык. Анан баардыгын карадым. Үркөрдөй болуп аз эле калыптыр. Анан бөлүп салып өзүчө эле берген болбойт. Биз негизи жалпы эле баарыбыз бир факультеткөбүз, аталышыбыз бир. Чогуу эле бололу. Эч бир немеси жок деп Сиз сунуш киргиздиңиз. сунуш киргизип, Ошентип мына 10 жылга чукул Мелис менен иштешкен экенсиз. Ал киши болгондо дагы бир башкача болот эле. Үркөрдөй болгондо эле бир 5-6 киши калып калыптыр. Аларды дагы ошол өзүбүзгө ошол бир чогуу ойноп жүргөнбүз, чогуу окуганбыз деп туруп, ошол кошконуңуздарга дагы чоң рахмат. Баягы тойлор, жолугушуулар эми кандай өтөт? Мисалы мына мектепти бүткөндөн кийин 5 жылдык деп атат, 10 жылдык, анан 20 жылдык деп атат, Анан кийин 40 жылдык, 50 жылдык мектепти бүткөнүбүзгө, университетти бүткөнүбүзгө момундай болуп атат деп чогулуп атат. Кээ бирлери ушул нерсени жакшы көрүп атат. Жактырып атат. Кээ бирлери жактырбай атат. 85-жылкы университетти бүткөндөр чогулуп атканда, жанакы чоң кызык иш башталып атканда, жана Айзерек деген кызыбызды мектептин 20 жылдыгына бүтүргөнүнө 20 жыл болуп, ошол жака барып анан жанагындай чоң бир трагедиялуу окуя болбодубу? Ошондо дагы эмне кереги бар эле, муну токтотуш керек. Бул жөн эле барып алып бири менен мушташмай, ичмей, анан кийин тиги чыгым, аябай чоң чыгым болуп атат деген да сөздөр болду да. Ошондо сизде кандай ой кетти? Ушул керек бекен, негизи ушундай чогулуштар, жыйындар же кереги жок бекен? Ушуга бааңыз кандай? Мына бизге чейин дагы өткөрүп келишкен. Бизден кийин да өтө бермекчи. Бирок эми жанагындай бир сиз айтмакчы бир жагымсыз окуялар ошого жол бербеш үчүн бир жакшынакай бир ачык айкын шарттар түзүп бериш керек. Ага ошого жол бербеш үчүн мисалы үчүн эми өзгөчө ошол адамдардын деңгээлери жараша болот экен. Биз кырсылыкта аябай дегдеп барып менин эки курсташым кучоктоп алып, мени кучоктоп алчы. Аябай ыраазы болуп, анан алар туруп биздин багыбызга Жекшен, сен биз менен курсташ болуп калып, башыбызды кошуп, ушундай жолугушууну уюштурганыңар дегенде ыйлап жибердим менчи. Көзүмөн кайдыкыдай жаш агып, ушу багыбызга ушуну менен өмүрүбүз өтүп кетмек беле. Мындай 50 жылдыкка жолугабызбы, жолукпайбызбы депчи. Мунун баардыгы мен көп нерсени изучать этип чыккам. Кырсылык бөлөкчө болот экен. Жанагы 40 деген бул эми бардык кыргыздар өзү неме 40 уру. 40 уру, 40 күн, ар нерсенин бардыгы жамандык болсо 40 кылыгы чыксын. Жакшы жана балдар неметке жатса 40 чыксын, мисалы үчүн. Чачың кыркып. Чачың кыркып деген демекчи ушу 40 жигит, 40 уру деп башкача ушу 40 немеген этебиз, анан 40 билеме ошол акыл толуп, бир бардык чөйчөктөр, жаманды да, жакшыны да бардыгын аралаштырып көтөрө билген, бардык нерсеге акылы жетик, ар нерсеге тетик болуп калган кез экен. Анан эми жерде абдан бир баары жакшы отурушту, жакшы жүрүштү. Алар кемчилик катары бир мага бир сунушту айтышты. Муну да бир 2 күнгө созуп койсок болмок экен. аз болуп калат экен. 3 күн аз күн болуп калды деди. Ушул 3 күнгө эле ыраазы болбой эле да 2 күндө мени өлтүрүп аласыңар дедим. Чындыгында аябай айтып атпаймынбы, таң калыштуу болду эми. Билбейм, мен өзүм башкача мүнөздөгү адаммынбы, мен болгон жан дүйнөмдү салып койдум да. Үйдө тамак барбы, жокпу, мен ишим жок. Бассам турсам телефон, жолдошум кырсылыкка барган жолугушуу айтты. Мен жолдошум жаныма кошуп берилди, айланайын, силер менен жашап атат. Себеби ошо кырсылыкка бүт үйдө эмне бар, күнбү түнбү сүйлөшө берет депчи. Ушундай учурлар да болду. Күнбү түнбү 2-3 саат сүйлөшкөн. Анан көбүнчө жанагындай келбейм деп аткан курсташтарды баардыгын дипломатиялык жолдор менен муну кырсылыктын түшүндүрүү иштери менен аябай көп аракет жасадым. Кээ бир ачык эле айтып, эмне кереги бар кырсылыктын,
барасың, анан тиги ар кандай баягы эле неме жөн акча коротмой тиги жок деп. Бирок ал баары айтпаса керек. Бир арасынан чыгат да, бир 4-5 балким. Ошолор барды, ошолор өздөрү көрдү турчу. Өздөрү деле мен аттарын айта албайм, ошолор өздөрү кайра айтышты. Барган жакшы болуптур. Чынында мен мындай да болот деп ойлогон эмесмин деп. Ошого ыраазы болдум. Коопсуздук жагын жакшылап карайлы дедим. Туура. Кандай болуп өтсө дагы аман эсен, келип аман эсен үйүнө жетип алгандан чейин ушунун жагын жакшылап карайлы. Жана кемеге түшкөндө дагы коопсуздук каралды. 2-3 жанагы спасательный жигиттер даярдап, алар жана өздөрүнүн формасы менен аяктарын сүйлөшүп, өзгөчө ар кандай кырсык болуп кетпесин депчи. Баягы Кыргызга төбөсү көрүнгөн, чындап баягы кызмат кылып аткан дагы курсташтарыңар болсо керек. Илим жаатынан ала келе турган болсом, педагог илимдердин доктору Сыдыкбаева Мира, филология илимдеринин кандидаты Бакирова Гүлжан, филология илимдеринин кандидаты Эшиев Жаркул, илим жаатында Талант Конокбаев, китеби чыгып мына бүгүнкү күндө бүгүнгө чейин окутулуп келе жаткан Ишеналиева Гүлмира кыргыз тили китебин бүт Кыргызстан окуйт. 6-7 класстары кыргыз тилинин автору. Төбөсү көрүнүп калган Мамат Сабыр, Гүлмира Ахматова. Ана Гүлмира Ахматованы абдан сыймыктанып атам. Гүлмира деген бренд менен Гүлмираны мактай да кетпесем болбойт. Гүлмира жанагы 40 жылдыңарды өткөрүп аптырсыңар деп мен баягы өзүмчө. Ал киши жана атактуу Таштанбек Ахматов атабыздын кызы да. 2 жолку эмгектин баатыры. 3 жолку баатыр болду. Ооба. Кыргызстандан өзүнчө баатыр болду, анан кийин баягы Союз учурунда социалисттик эмгектин баатыры болгондо 2 жолку. Гүлмирага тамашалап мен айтып чыктым. Берсе дагы бай жакшы, бербесе дагы бай жакшы. Жесе дагы май жакшы, жебесе да май жакшы. Гүлмира тулпар ушунда гүлүк күчүндө дейт экен, биздин баягы таш чайнап кум эшитип отурган убактыбыз кеткен. Эми сен азыр Гүлмира деген бренд менен дүйнөгө чыгып, атадан өткөн кыз болдуң. Атага тең бол, атадан кем бол, атага артуу бол дейт экен. Сен Гүлмира атанын мыкты кызы болдуң. Бир жылкысын берип ошо 40 жылдыкты барып, жакшы эс алып, жакшыга кайткыла деп Гүлмира бир жылкысын берди. Биз абдан ыраазы болдук ошол жерде. Андан сырткары могу Жумакадырова Салима деген курсташыбыз, бу дагы өтө мыкты аял заты. Ал турмушу 40 жылды өткөрүүдө өзүнүн мурунку жылы эле классташтардын 40 жылдыгы, 45 жылдыгын өткөрүп келиптир. Анан ушуга аябай мага көп баалуу өзүнүн ой пикирлерин, сунуштарын айтып, кол бутка бут. Колго кол, бутка бут болду. Мындай кыл, Жекшен тигиндей кыл деп анан акыл кеңештерин айтып атты. Жекшен, сен пил бол, баарын көтөрө бил. Сага жакшы сөз да сага айтылат, жаман сөз да сага айтылат. Ошонун баардыгын көтөрө бил. Ошондо баардык нерседен чыгасың деп чайнек издедик. Анан туруп чоңураак эмес, чакан. Анан сапаттуу болсун деп анан жанагы чай куюп иче турган чайнекти алып, анан эмне дейт, ушуну белек кылып беребиз. Буягына 40 жыл деп жазабыз. Анан буягына эсен болуп эстей жүр деп жаздырам деп ушулга гана кичине өкүнүч болуп калды, өкүт. Буягына жазып койсом, элдин баары тигин окуп чай ичип отурмун. Ал дагы эмне чайнек, эмне деген жазуу десе, ал тарыхын тамашалап эле айттым курсташтарга. Тиги жерде жазууну көрүп, Шерелдин чокоюндай болуп, силердин маңдайыңарда турсун. Бул бизге кызмат кылат. Бизден өтүп кетсе, жакшы пайдаланса, неберелерге, балдарыңарга, неберелериңерге кызмат кылат. Муну атайын эле балка менен балта менен эле балталап талкалабасыңар. Бул бир топко чейин чыдайт десем, күлүштү. Сиякта эми жазуусу болгондон кийин, балдар деле айтат, бул эмнеге 40 жылдык дегенде, апамдын, чоң атамдын ушундай 40 жылдыгынан калган баалуу буюму, табериги деп айтат да. Ошол жакшы нерсе болсун деп ар бирине. Жекшен мырза, келип ушул жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Себеби бул нерсени деле элдерге айтып коелу. Себеби жаман эле жана жаман жактарын көрө бербей, жакшы да жактарын көрүп, ал жерде деген эми ар кандай адамдар болот да, тарых жасап аткан адамдар болот. Ошолор эскерилип атат, жанагынтип жыйындачы. Келип атышат бала бакыраларына дагы баягы айтып жүргөнүнө бир өзүнчө бир тарых, архив болуп атат да.
Анан мында мына момундай болгон китептер чыгарылып калат экен. Бул дагы ошол текчеде турат, мисалы, баягы урпактар үчүн да. Эми ушул иш-чаранын бир жакшы жактары болоорун, ал дээрге байланыштуу экенин, ал адамдардын өзүнө байланыштуу экенин дагы бир ачып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Экинчиден, ушул демилге көтөрүп, бул журналистика бөлүмүндөгү ошол группалаштарыбыз, менин группалаштарым болуп кетет, эми сиздер болсо курсташтар болуп кетесиздер. Дайырбек Мейманов, Калия Карыбекова, Мария Молдалиева жана Гүлайша эжелерибизге чексиз ыраазычылыктарды билдиребиз. Эми угуп отурган менин угармандарым дагы ушундай бир өтө өзгөчө жана таасирдүү бир жолугушуу болгон экен. Бул жолугушуу Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин 100 жылдыгынын алкагында өткөндүгүн дагы бир жолу баса белгилеп айтып койгубуз келет. 40 жылдык эмес, мындан ары дагы ошол 50 жылдыгыңыздар, 60 жылдыгыңыздарда баардыгыңыздар түгөл аман болуп, ушундай бир өзүңүздөр айткандай эсен болуп эстей жүр дегендей, мына ушинтип жолугушуңуздардын сапары байсалдуу боло берсин. Сизге чоң рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенче чейин саламатта калыңыздар.